Урматтуу кыргызстандыктар, менин атым Периза Асаналиева. 2017 жылдан бери Түркиянын Анталия шаарында жашайм жана кыргыз айымдар коомунун негиздөөчүсү, жетекчиси болом. Ушул мезгилге чейин биз өлкөбүздөн алыста жүргөн мигранттар шайлоого добушубузду бере албай калчубуз. Анткени консулдук катуудан өтүп, комиссияга арыз таштап, өтө көп убаракерчилик болор эле. Аралыктан шайлоо системасы мигранттар үчүн эң ыңгайлуу шарттарды түздү. Эми сиз ашыкча убара тартпайсыз. Болгону шайлоо участогуна келесиз да, паспортуңузду же түндүк тиркемесин көрсөтүп, шайлоого катыша бересиз. Эң башкысы сиздин туруктуу каттооңуз Кыргызстанда болушу керек. Ал эми өзүңүздүн аты жөнүңүздү Тизме чекит Gov чекит KG сайтынан үстүбүздөгү жылдын 19 ноябрына чейин тактай аласыз. Система сизди өзү табат да, катталган округ боюнча талапкерлердин тизмеси менен бюллетень чыгарып берет. Аралыктан шайлоо системасы өзгөчө мендей болгон мигранттар үчүн абдан ыңгайлуу чечим болду. Мен эми эч тоскоолдуксуз шайлоого катышып, өзүм тандаган талапкерге добушумду бере алам. Келгиле баарыбыз шайлоого активдүү катышалы. Чет өлкөдө мигрант болуп жүрсөк да, мекенибиздин келечеги үчүн туура тандоо жасайлы. Дүйнөнүн кайсыл жеринде болсоң да, добушуң маанилүү.